Urmatlı el ökülleri. Kegile elge abiyat kıla, elge ceryak kıla kelsin tezi. Hocam ona yak bolmaya kaldı hocam ona. Saray uca kötü. Bu saraydan bana ülüge cavuşkan çeşitlik hemen. Urmatlı cemaat. Andayslar. Bunu Kazakistan taraftan Başar çıkıp, ört çıkıp. Vasilivka жаққа өттү. Кошуналардан жардам сурап, Казакстандан чыккан өрт Шамал менен Кыргызстанга дагы өтүп, үйлөр өрттөнүп жатат, адамдардын чакалап, өрттү өчүрүп жатканын көрүүгө болот. Чүйдөгү айылда унаа кырсык катталды. Матиз үлгүсүндөгү унаа арка түшүп, жан баштап калган. Мектепти өтө жаман көргөн бала сумкасын сүйрөп үйүнө баратканын видеого тартып алышкан. Афганистанда жер титирөөнүн кесепетинен каза болгондордун саны 2200дөн ашты. Өспүрүм кызга ыдык көрсөткөн деген шек менен 3 милиционер дагы кошо кармалды. Суларжан башка жаңылыктар түрмөгү видеонун астына ойдо караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Чүйдөгү айылда унаа кырсык катталды. 4-сентябрда саат 18:30 чамасында Жайыл районуна караштуу Новониколаевка айылында Дел Матиз унаасы арыкка түшүп кетти. Бул тууралуу күбөлөр билдирди. Жол кырсык катталган жерде жол сакчылары жана тез жардам унаасы жүрөт. Кимдир бирөөлөрдү тез жардам ооруканага алып кетти. Биздин оюбузча жол талашуудан кырсык катталды окшойт, деди күбөлөр. Өзбекстанда түрмөдө китеп окугандар үчүн жаза мөөнөтү кыскартылат. Өзбекстандын Сенаты соттолгондордун бекитилген тизмеден окурган ар бир китеп үчүн жаза мөөнөтүн 3 күнгө кыскартууга мүмкүндүк берген мыйзамды жактырды. Комиссиянын корутундусунун негизинде ар бир окулган китеп үчүн жаза мөөнөтү 3 күнгө кыскартылышы мүмкүн. Бирок жылына 30 күндөн ашпоого тийиш деп айтылат билдирүүдө. Мыйзамда белгиленгендей, китеп республикалык руханият жана агартуу борбору тарабынан бекитилген соттолгондордо туура адеп ахлактык баалуулуктарды калыптандырууга багытталган адабияттардын тизмесине киргизилүүгө тийиш. Көрсөтүлгөн китептерди окуу фактысы тастыкталууга тийиш. Мыйзамды пайдалануу укугу өмүр бою эркинен ажыратылгандарды кошпогондо шарттуу түрдө мөөнөтүнөн мурда бошотулушу мүмкүн болгондорго гана тиешелүү. Сумкасын сүйрөп алган кичинекей окуучу баланын видеосу элди жылмайтты. Социалдык тармактарда сумкасын жерге сүйрөп келе жаткан окуучунун видеосу тарады. Видеодон бала башталгыч класстын окуучусу экенин байкоого болот. Эскерте кетсек, ушул окуу жылы Кыргызстандын аймагында 12 жылдык билим берүү системасына кирди. Бишкекте белгисиз адамдарга банк карталарын саткан жарандар аныкталды. Бишкекте дропер деп аталган кылмыштуу аракеттерге катышкан жарандар кармалды. Бул тууралуу шаардык милициядан билдирди. Маалыматка караганда, шектөөлөр социалдык тармак жана ар кандай байланыш каналдары аркылуу белгисиз адамдарга банк карталарын сатышкан. Ал эми алар карталар белгисиз адамдар аркылуу активдештирилип, мыйзамсыз акча каражаттарын алуу схемалары жүргүзүлгөн. Алар кылган ишине өкүнүп, коомчулукка кайрылуу жасап, мыйзамсыз аракеттерге аралашпоого жана жеңил жол менен акча табууну убадалаган сунуштарга алданбоого чакырышты деп билдирди милиция. Бишкек шаардык милициясы жарандарды сак болууга, шек билдирүүлөр жана банк карталарын сатууга сунуштар болгон учурда дароо милицияга кабарлоого чакырат. Бул аракеттерге электрондук төлөм каражаттарын, виртуалдык активдер капчыгын жана сим-картаны үчүнчү жактарга атайлап берүү же сатуу менен жоопкерчилик каралганын эскертебиз деп айтылды мекемеден. Булак Супер Кежи. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер? Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахарова карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. Афганстанда жер титирөөдөн каза болгондордун саны 2200дөн ашты. Афганстандагы жер титирөөдөн 2205 адам каза болуп, жаракат алгандардын саны 3640ка жетти. Бул тууралуу жергиликтүү Ариана Ньюс порталы Афган бийлигинин өкүлүнүн орун басары Хамдулла Фитратка шилтеме берүү менен жазды.
Анын айтымында куткаруу издештери уланууда. Ар кайсыл аймактарда адамдар үчүн чатырлар тегилип, биринчи медициналык жардам көрсөтүлүп, керектүү буюмдар жеткирилип жатат. Эң көп Пакистан менен чектеш Кунар провинциясы жабыркаган. Эске салсак, АКШнын геологиялык изилдөөлөр борбору жекшемби күнү Пакистан чек арасына жакын жайгашкан Жалалабад шаарынын 27 чакырым түндүк чыгыш тарабында 8 чакырым тереңдикте 6 балдык күчү бар жер титирөө катталганын билдирген. Бир нече айыл толугу менен талкаланып калган. Жергиликтүү бийлик бул жер титирөөнү өлкөдө акыркы жылдардагы эң күчтүү кырсыктардын бири катары баалаган. Өспүрүм кызга ылдык көрсөткөн деген шек менен 3 милиционер кармалды. Бишкек шаарында патрулдук күзөт кызматына иштеген 3 милиционер өспүрүм кызга ылдык көрсөткөн деген шек менен кармалды. Окуя Панфилов атындагы паркта болгондугу маалым болду. Учурда шектүүлөр кармалып, иш боюнча тергөө жүрүп жатат. Бул фактыны Кыргызстандын Ички иштер министрлигинин башкы тергөө башкармалыгы иликтөөдө. Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, тергөөнүн жүрүшү коомчулукка кошумча кабарланып турат. Булак Сокол медиа. Саламатсыздарбы кыргыз элим, менин атым Чынара. Кызым Фатима 1 жылдан бери Оли деген оору менен ооруп келет. Костная дисплазия деп колдорунда, буттарында жаралары бар. Сиздерге кайрылып аткандын себеби жардам сурап кайрылып атам. Фатиманы лечение кылганга каражатыбыз жетишпегендиктен 5-10 сом болсо да сиздерден жардам сурайм. Кайдекер карабай жардам берип коюңуздар. Фатимамдын айыгып кетишине салымыңыздарды кошуп, жардамыңыздарды берип койгула. Ар бир түнү ооруган сайын жүрөгүм ооруйт. Жардам бериңиздер. Жараткан Аллахым бизге берген жардамыңыздарды миңертелеп, көп эселеп кайтарсын. Ушул кызымдын ооруганына салымыңыздарды кошуп коюңуздар. Суранам кыргыз элим. Биздин реквизит номерлерибиз Мбанк Шарипа М деп чыгат 0401. Апамдыкы. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанкыбыз бар, Асылбек деп чыгат 7240. Ушул номерге которо бересиздер. Өзүм менен азыркы учурда такси болуп иштейт. Кыргыз элим, Фатимага салымыңыздарды кошуп, жардам берип коюшуңуздарды суранам. Урматтуу жамаат, кандайсыздар? Мынау Казакстан тараптан пожар чыгып, өрт чыгып, Васильевка жака өттү. Карасаңыздар мына. Элдер өчүрүп жатат. Чыгыңыздар жардамга. Жардамга чыгыңыздар дагы. Бул кимдин тегерейде жаңы конуш тарапта чөптөрү бар, үй-жайлар бар, чыгып коргоп туруңуздар. Ато шамалда чоктор учуп кетип жатат. Көрдүңүздөрбү мына булар? Улам элдер өрттө чыгып жатат. Мына полный күйдүр мына. Мына. Чыгыңыздар. Урматтуу эл өкүлдөрү, кегиле элге абият кылгыла, элге жарыя кылгыла келсин тезе. Бужа мына болбой калды, бужа мына. Сарай уже кетти. Бул сарайдан экен мына үйлөргө жабып кетчү эчтек эмес мына жан конушчу. Өзүңөргө белгилүү мына жакын жайгашкан үйлөр уже күйүп кетет, опасный. Давай кегиле. Давай, урматтуу эл өкүлдөрү, давай бөлүшкүлө кетесиз маалыматты. Жарыя давай. Өрт күчөп кетти, келгиле эл жардамга. Үйдөн үйгө өтүп кетип атат. Мына кетти уже. Құдай сақтасын, қарағылай туғанда. Чүйсай. Қату кетіп, қату. Летят болғыңыздар, қарап тұрыңыздар. В начале июля нашла рекламу в Инстаграме, объявление там то, что работа, я не помню, как она называлась. Написала им, они сказали на WhatsApp написать. На WhatsApp написала, они сказали, что они криптовалюту покупают дешевле, продают подороже. И за это деньги платят. Например, на мой счет поступают деньги, какой-то суммы, и от этой суммы дают мне зарплату. Я не знала, что это мошенники. То, что я связалась с мошенниками, не знала. Они, оказывается, украденные деньги крадут и тебе отправляют через твой счет. Переводят себе, наверное.
Я вас попрошу, чтобы вы не повелись на такое, не продавали третьим лицам карту свою или доступ давали и не работали в этой сфере, так как потом уголовное дело заведут на вас. Саламатсыздарбы кыргыз элим. Бүгүн ошо телеграм аркылуу 18 жашка жетелек иниме телеграм аркылуу жазып, картаңды сат деп, тыйын беребиз деп. Бүгүнкү күндө жаңы мыйзам бар экен. Экинчи, үчүнчү кишиге карта данныйларды берген киши, сатып киши да, берген киши дагы мыйзамдын алдында жоопко тартылат экен. Менин иним ушу 18 жашка жетелек, ошо түшүнбөй туура эмес жолго түшүп алды. Силерде да ошондой болбош үчүн өзүңөрдүн балдарыңарды 18 жашка жетелек балдарыңарга түшүндүрүп койгула. Телеграм аркылуу, любой соцсеть тармак аркылуу паспортный данные, телефон номер эч нерсеңерди бербегиле. Саткан киши дагы бир жолу айтып, саткан киши дагы, сатып алган киши дагы карта любой нерсени мыйзамга жоопко тартылат. Саламатсыздарбы, мен могу элде банковский картамды бир дос балама саткам. Ал үчүн бир аз акча колума карматкан. Анан ошол себептен оперлер келип алып кеткен милицияга. Менин картаман мошеннический действиялар болгондуктан мени милицияга чакырыптыр. Ошол үчүн кыргыз элиме кайрылып атам. Андайларга ишенбегиле, банковский картаңарды сатпагыла. Особенно жаш студенттер кичине акчага алданбай сатканга болбойт. Саламатсыздарбы, мен ушу кыргыз элинин ата-энелерине кайрылып элем. Балдарыңарга жакшылап көңүл буруп, балдарыңар менен тарбиялык мамиле түзүп, тарбиялык негизинде сүйлөшүүлөрдү өткөзүшүңөр керек экен. Ошо азыркы учурда мындай мыйзам чегинде мындай нарушениялар болуп атыптыр. Балдар карточкаларын ачып, алданып мошенниктерге карточкаларын башка үчүнчү кишилерге сатып өткөзүп жиберишип, ал ушул карточка сатып алган кишилер көптөгөн суммадагы акчаларды оборот кылып, өткөзүп берип атышты. Ошол себептен кайрылып элем, балдарыңарга көбүрөөк мамиле түшүп, доверительный отношение коюп, балдарыңар менен тарбия катары сүйлөшүп,